Туугандар, мен турган жер бул Кең сай, шаарга карайт. Текстиль ишкананын жанында турам. Бул жерге сиздер ДУ тараптан же болбосо Жапалак тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Менимче бул жерди барыңыздар эле билип калдыңыздар. Жолдору дагы мына байкотасыздарбы, асфальт вызылдаган бойдон келе бересиздер. Так, ушул ориентирди ишканага алсаңыздар болот. Ишкананын артына 1 километр жүрүп барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Примерно үй мына бул жакта болуп калат. Мына үйдүн жанында. Көрүп атасыздарбы? Жакын эле, анчалык эле көп кирбейсиздер. Бара бериңиздер, маалымат берем. Мына, көрдүңүздөрбү? Ишкана кадимкидей иштейт. Туугандар, мына мен айткан көчөгө кирип, түз жүрүп келесиздер. Теп-тегиз шагыл болгон сонун көчөлөрдүн бири экен. Ушул көчөнүн эле мына оң тарабында ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Маалымат берип баштайм. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп кетесиздер. Негизи жакшы үй экен. Көчөлөрү дагы тегиз сонун шагыл эң негизгиси. Үйдүн жери 6 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Кошумча жери менен өтө чоң экен. Кийин азыр мына үйдүн артына өтүп дагы кошумча жерлерин көргөзүп берем. Тоок, ушундай бир мал, уй кой, жылкы баксаңыздар болот. Себеп дегенде бул жерде ушундай бир чөп кеңири, билесиздер. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, свет бар. Мына мамлекет орнотуп берген столбаларды көрүп атасыздар. Анан жанагы текстиль ишканасына деле жакын. Свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, эми азырынча суу жок, туугандар. Бирок келечеги бар жер, бул жер шаарга карайт. Баалары да күндөн күнгө өсүп атат. Мына үйлөрдүн саны да көп. Көрүп атасыздарбы? Так, ушул туугандар. Азыр жер 6 соток болгондо көчө тарабы 20 метр болот дагы, ичкериге 30 метр болот. Кызыл китеби бар. Баардыгы жакшы. Баягы мен жолдорун сурапмын, ал жагын ээсине чалып өзүңүздөр сурайсыздар. Болобу, болбойбу деп. Так, бул жак болсо ошо 2 бөлмөлүү времянкасы. Ичи кумшубак болгон, бышкан кирпич менен тургузулган бул времянкабыз. Анан үйдүн ичинде печкасы бар. Ушундай бир тамак кылып, от жагып, ушундай бир кадимкидей жашай берсеңиздер болот. Даяр эле времянкалардын бири. Так. Азыр эми ичин көргөзбөй эле коеюн. Айнек терезелер пластик, мына 2 эшиги бар, 2 бөлмөдөн турат. Бул жагын эми иши шаарда болуп, жетишпей бош турган ушул үйүн сатка коюп аткан учуру. Эми аз билесиздер туугандар, үй, жер алган адам вообще утулбайт. Именно ушу недвижимость боюнча утулбайт. Себеп дегенде кымбаттап атпайбы? Жылдан жылга эле кымбаттап эле атат. Түшпөй эле атат баалары. Жакындатып дагы бир көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Өтө жакшы. Эми жүрүңүздөр. Мына үйдүн артына өтөйлү. Кошумча жери бар десем, барыңыздар, кызыксаңыздар керек. Негизи 6 соток болгондо границасы ушул. Мына ушул мен турган жерге чейин келет. Жеринде эле көрүп атасыздарбы, тегиз эле. Мындай бир аз эле уклон, бирок бул тегиз деп эле айтылат, туугандар. Мына жакындатып көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Так, мына ылдый тарабы жар. Кыскасы ошо жарга чейин өзүңүздөр темир тосмо менен тосуп бак кылып алсаңыздар болот. Тоок баксаңыздар болот, кой баксаңыздар болот, бука баксаңыздар болот, варианттары көп. Иш кылам десеңиз иш толтура. Кыскасы бул жак кошумча жери. Чекке берилген эмес, эми бул ылдый иш болуп атпайбы? Менимче түшүндүңүздөр. Так. Мына ушундай көрүнүштө. Көрдүңүздөрбү? Колдон келишинче маалымат бердим. Баасы канча дей турган болсоңуздар, 1 миллион 700 миң сомго бааланды. Анан кеми бар, айткан баасын эч ким сатпайт, түшүрүп берет дагы. Ээсинин номери экранда жазылуу, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Негизи жакшы. Кең сайды билесиздер. Бул жер тем более Кең сайдын кире бериши ишканага жакын, жанагы текстилгечи. Шаарга карайт. Үйлөрдүн саны дагы көп. Кийин келип көрүп кетиңиздер, туугандар, үйлөр күндөн күнгө көбөйүп атат бул жакта. Шаарга деле жарым саатта кирип барасыздар, анчалык деле шаардан алыс эмес. Так. Да, мне маалымат берейин. Болду, окшойт менимче.
1 миллион 700 миң сом, анан кеми бар. Бул жерде жерлердин баалары миллион болуп атат. Ошондой эске алып коюңуздар. Ушундай үйү дагы бар экен.